Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 25 сабак аганы көрүп ини өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт деген темада маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Аганы көрүп ини өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт. Кээ бир үй бүлөдө ата-энелер ушул макалды медер тутуп, улуу уулун же кызын жакшы тарбиялап, таалим берип, кийин ошонун жолун кичинелери жолдоосуна жетишет. Демек, урматтуу ата-энелер, ага ини, эже сиңдилердин бири-биринен үлгү алуусун, тарбиялануусун көзөмөлдөөдө, окуу тарбия ишинде ага ини, эже сиңдиликти пайдалануу жөнүндө ата-энелер сиздер үчүн китеби эң сонун сунуштарды сунуштайт. Биринчи, үй бүлөдө балдардын баардыгы жакшы окуп, үй бүлө абийирин сакташы керектиги тууралуу балдарга түшүндүрүү зарыл. Экинчи, жакшы окуган ага эженин жолун жолдоо. Үчүнчүдөн, улуулары кичинелеринин билими, жетишүүсү жөнүндө класс жетекчиси, мугалимдеринен сурап билип турат. Төртүнчү, кичүүлөрү ага эжесинин окуусу, бааларына кызыгып билип туруусу, ошондой эле сабактан жетишпеген ини сиңдисине жардам берүү жөнүндө класс жетекчи, предмет мугалими чоңдоруна билдирет, жардам сурайт. Эгерде ата-энелери чогулушка келе албай калса, ага эжелери катышып, кызыгып, сурап жооп берет. Ар бир чейрек сайын журналдан инисинин же сиңдисинин чейрек баалары менен кызыгып билип туруусу зарыл. Класс жетекчи жигиттер, кыздар кеңеши аркылуу чоңдору кичинелерине жооп беришерин, кичинелери чоңдорунун ийгилиги менен сыймыктанып, кемчилиги үчүн намыстанышаарын айтып, түшүндүрүп практикалоо. Кийинкиси агайдын акыл эмгегинин маданияты деген эң сонун китеби бар. Ошону ага эжелери окуп, үйрөнүп, кичинелерине үйрөтүү. Ар бир үй бүлөдөгү окуучулардын чоңу инилеринин окуу тарбиясын контролго алат, жооп берет. Үй бүлөдөгү окуучу инилери окушу керек болгон адабий китептердин тизмесин жазып алып, окуусуна жардамдашуу. Ошондой эле сабак окууга мамилеси, үй бүлөдө үй тапшырма, бош убакытты пайдалануусу жөнүндө бир туугандардан системалуу сурап билүү, үйрөнүү, керектүү багытта таасир кылуу. Жалпы жыйында бир туугандарды бардыгы отличник же ударник жана башка кандайдыр бир ийгиликтерди багындырса, куттуктап даңктоо. Бир туугандар үй бүлөдө үй бүлөлүк китепканасын түзүү. Ага эжелеринин, инилеринин билим алуудагы китеп окуп, түшүнүп, эсеп иштөө, сүйлөө жана башка кемчиликтери жөнүндө так, дааны айтып, түзөтүүнүн жолун көрсөтүп, жардам суроо. Бир туугандардын баалуу сапаттары, традицияларын калыптандырып сактоо, өстүрүү. Мисалы, баары жакшы окуйт же баардыгы сүрөтчү, математик, адабиятчы, окурман жана башкалар. Ушул багыттагы тажрыйбасын үйрөнүп, жайылтуу. Анда эмесе, урматтуу ата-энелер, көңүл буруңуздар, эң акыркысы бул ага эжелери, инилеринин өз алдынча билим алуусу, кругозорун өстүрүүсү, диний тарбиясы, китепканадан адабий китеп окуусу, маданияттуулукка үйрөнүүсү, ошондой эле өзүн өзү тарбиялоосуна жардам берип, уюштуруп, контролго алып, ата-энеси менен мугалимди байланыштырып турса дагы, бул эң жакшы натыйжасын берет. Булардын баардыгы системалуу, ойлонуп, этияттык менен алып баруусу зарыл. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз, урматтуу замандаштар. Бүгүн сиздер аганы көрүп ини өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт деген темадагы усулдук сунуштар менен тааныша алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.